Сіздердің саламаттығыңыздарды ойлаған денсаулық программасы бүгінгі чыгарылышын сунуштайт. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Саламатсыздарбы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз Ош областараралык бириккен клиникалык ооруканасынын бүгүнкү күндөгү мүмкүнчүлүктөрү, жетишкендиктери жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал үчүн студиябызга адистерди чакырганбыз. Эгерде тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 коду аркылуу 7 21 55 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Кадырбек Аталиев Ош областараралык бириккен клиникалык ооруканасынын консультативдик дарт аныктоо боюнча директордун орун басары. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Зарема Борунчиева Ош областараралык бириккен клиникалык ооруканасынын кеңеш берүү дарт аныктоо бөлүмүнүн башчысы. Жана кийинки коногубуз Бермет Жусупова биохимия жана иммунологиялык лабораториянын бөлүм башчысы жана шаарыбыздын тургундары келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгачкы суроо эле дал ушул сиздер эмгектенип жаткан Ош областараралык бириккен клиникалык ооруканасы боюнча жалпы телекөрүүчүлөргө маалымат берип өтсөңүздөр. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош областараралык бириккен клиникалык ооруканасы 952 орунга эсептелинген. Жылына 42 миңден ашуун бейтаптарды дарылап чыгарат. Ош областараралык бириккен клиникалык ооруканада 40 бөлүм, жалпысынан 40 бөлүм бар. Алардын 30-у клиникалык, 10-у параклиникалык. Анан өзү аты айтып тургандай, областараралык деп айтылып тургандай, биз өзүбүз 3-чү баскычтагы клиника болуп эсептелебиз. Бул түштүктө биздин кээ бир бөлүмдөрүбүз түштүк регионунда жок бөлүмдөрүбүз бар. Алар гематология бөлүмү, бет жаа хирургия бөлүмү, көкүрөк көңдөй бөлүмү, күйүк жарат бөлүмү, интервенционный кардиология бөлүмү, ушул бөлүмдөр ревматология бөлүмү, ушул бөлүмдөр биздин түштүк жергесинде башка клиникаларда жок болуп эсептелинет. Бизде жалпысынан бүгүнкү күндө мына 2020 жылдын январь айына карата 1302 адам эмгектенет. Алардын 277 дарыгерлер, 535 медайым, 352 санитарлар. Булардын ичинен 6 дарыгер Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери, дарыгерлери, 5 илимдин доктору жана 23тен ашык илимдин кандидаттары эмгектенет. Биздин ооруканада жалпысынан алып караганыбызда 3-чү баскычка ылайыктуу бүт ооруларды биз өзүбүздүн күчүбүз менен ушул түштүк жергесинде дарылап, бейтаптарды дарылап, толук дарылап чыгарганга биздин өзүбүздүн шартыбыз бар. Бизде ошол жогорку категориядагы врачтар өзүнүн кесибин жакшы билген, өзүнүн кесибине татыктуу дарыгерлер эмгектенет. Бүт республикалык деңгээлге жөнөтпөй эле ушул өзүбүздүн ооруканада эле биз дарылап түштүк жергесин тейлегенге бүгүнкү күндө толук биздин шартыбыз бар. Жакшы. Чындыгында бул Ош областараралык бириккен клиникалык ооруканасы Кыргызстанда дагы эң чоң ооруканалардын бири десем болот. Мына түштүк регионун жалпы тейлеп, жада калса ушул 3 областтын бейтаптарын дагы карап келесиздер да. Кантип үлгүрөсүздөр? Бул аталыш эле Ош областтык болгону менен, бирок Жалал Абад, Баткенден келген бейтаптарды да карап келесиздер. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айткым келет. Бул жерде менден башка дагы биздин кеңеш берүү дарт аныктоо бөлүмүнүн башчысы Зарема Секуна отурат. Мына биз 2017 жылы кеңеш берүү дарт аныктоо бөлүмү бул поликлиникасы 127 миң, 2018 жылы 113 миң, 2019 жылы 115 миңден ашуун
бейтаптарды кабыл алып көрдүк да. Эгерде биз карап көрө турган болсок, бизде бүгүнкү күндө 26 специалист эмгектенет, 22 кабинетте. Анын эгерде бир күндүк нормага карай турган болсок, биз күнүнө 250 адам көргөнгө шарт түзүлөт да, 250. Бирок бизге кайрылган бейтаптардын саны абдан көп болгондугуна байланыштуу биринчи, экинчи күндөрү 700гө чейин адам көрөбүз. Калган күндөрү 500дөн кем эмес адамдарды көрөбүз. Ошонун негизинде областтык кеңеш берүү дарктануктоо бөлүмүндө абдан элдерден көп мындай очередь болгондугу байкалат. Кезекке туруу байкалат да. Ал жерде элдердин нааразычылыгы дагы бар, эмнеге көп деп. Бирок мен ойлойм, бул биздин ушу дарыгерлердин жогорку деңгээлдеги биздин дарыгерлерге ишеними арткандыгынанбы, ушундай бизде ар дайым кезек күтүү жагы көп болуп атат да. Ошого эгерде мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетким келет, бизге келерден мурда биринчи үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылышса, андан болбосо өздөрүнүн жанагы жашаган жериндеги центр семейный медицина деп коет, ошол өзүнүн поликлиникаларына кайрылып, ошол өздөрүнүн райондорунда эле эме дарыланса болот да, дарыланса болот. Анан бизге алар дарылай албай алган кыйын оорусу оорураак оорулар келсе, бизге дагы жакшы мүмкүнчүлүк болмок. Себеби биз азыр ачыкча нагрузка менен иштеп атабыз да. Анан келгенде ошол эгер орто эсеп менен 500 адам келсе, анын бир 150гө жакыны жолдомосу жок, направлениясы жок келишет. Ошол дагы бизде аябай чоң көйгөй жаратып жатат. Түшөлтөт экен. Түшөлтөт да. Жакшы. Зарема айым, сиз бул багыт боюнча эмнелерди айтат элеңиз? Мен кошумчалап кетет элем. Башында Кадырбек Бөрөбаевич айтып кетти. Жылдан жылга бейтаптардын саны бизге көбөйүп атат. Консультация алыш үчүн. Ошол себептен байланыштуу биз мындай дополнительный нагрузка көп болгон сайын биз дополнительный специалисттерди, кабинеттерди ачканбыз. Ошонун арасында ревматолог, гастроэнтеролог деген специалисттерге, кардиологторго дополнительный кабинет ачып, дополнительный врачтарды алып, ошол боюнча да иш жүргүзүп атабыз. Жакшы. Мен сиздердин сөзүңүздөргө кошулам да. Бүгүнкү күндө мисалы региондордон деле түз эле ушул жака келген бейтаптарды кезиктирсең болот да. Анан кайсыл учурда мисалы ошол региондор сиздерге жөнөтүш керек бейтапты? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Жогоруда айттыңыздар да, мисалы алар өздөрүнүн алып жетпей же карай албай калган учурда анан бизге келиш керек деп да. Сиздер ошол нерсени талап кыласыздарбы? Эми бул биздин элибиздин өзүнүн психологиясынан дагы көп зависит этет экен да. Себеби мынау Чаткалдан, Ала Букадан, Базар Коргондон бул жагы Лейлектен азыр бейтаптар келип атат бизгечи. Бирок ушул бейтаптар деле ошол өзүнүн райондоруна, андан болбосо областтык центрде областтык ооруканаларына деле көрүнсө болот. Же ошол ишенимдин жогорулугунанбы түз эле бизге келип жатат, чынын айтканда. Анан эгерде ал жакта дарылай албай калса, же ал жакта ушул ооруларга андай бөлүмдөр жок болсо, мисалга челюстно-лицевая хирургия, ревматология, гематология, ожоги, сердечно-сосудистая хирургия. Ушулар жок болсо, алар бизге кайрылса болот. Анан эгерде ал жакта дагы экинчи жагдай бар, ал жакта дагы биз ар дайым ушундай тыгыз байланышта болобуз биздин түштүк региону менен. Ал жакта ошол эгерде специалисттер жетишсиз болуп, же болбосо оорулуунун акыбалы оорлошуп, биздин специалисттер эгерде муктаж боло турган болсо, ошол учурларда которуп, же болбосо ошол учурда жөнөтсө болот да, өз негизи.
Жакшы. Мына ушул региондордогу дарыгерлер менен дагы биз билебиз, сиздер тыгыз иштешип келесиздер. Алар өздөрүнүн квалификациясын жогорулатуу максатында дагы атайын сиздерге келип, кызмат өтөп кеткендери да бар. Чындыгында балким алардын элдин маалыматы жоктур деген дагы ушундай ойлор келип калышы мүмкүн да. Мисалы региондо ушундай жакшы адистер бар, сыккан адистер бар. Сиздерге келип дайыма ушундай өздөрүнүн квалификациясын жогорулатып турат дегендей да. Эми бизде 3-чү баскыч болуп эсептелебиз. Анан бизде ошол ОЖГУнун, КГМПК ошол медициналык окуу жайлардын кызматкерлери бизде иштешет. Алар ошол профессиясы боюнча бизде сабак берип, билимин жогорулатуу боюнча бизде окутушат. Ал жакта региондордо деле жакшы специалисттер көп. Ошол жактан деле көрүнүп, ал жактан эле дарыланса болот. Эми жаңы жогоруда айтып кеткендей, ошол элдин ишеними Ош областтык больницасына, областарлык больницасына көбүрөөк ишеним артып калганбы? Бирок бизге түз эле бүгүнкү күндө жолдомосу жок эле келген бейтаптар дагы абдан көп да. Ушудан пайдаланып айткым келет, ошол биринчи сөзсүз түрдө ошол өздөрүнүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна, өзүнүн ошол территориальный больница деп коет, ошол жактарга кайрылып, анан эгерде ал жактар алы жетпесе, ошол жакта специалисттер жок болсо, анан жолдомо менен келсе, бизге дагы бир топ жакшы болмок да, моундай кезек күтүүлөр азаймак. Жакшы. Мына ушул сиздердин ооруканаңыздарга жатуу үчүн бейтап кандай даярдыкта келиш керек? Ушул боюнча Зарема айым балким сиз маалымат бересиз. Бизде эми бейтаптар пландуу түрүндө жаткызылат, анан экстренный түрүндө жаткызылат. Пландуу түрүндө сөзсүз жашаган жеринен жолдомо алып келет. Жолдомо алып келгенден кийин каттоо жайга жолугуп, керектүү специалистке талон алып, кезекке туруп, специалистке киргенден кийин специалист өзүнө керектүү ошо жатканга жараша анализдерди жазат, компьютерге түшүрөт да. 3 жылдан бери биз электрондуу система менен иштешип келатабыз. Автоматически компьютер түшкөндөн кийин дальше ошол кассага түшөт, кассадан аркылуу клиникага, компьютер лабораторияга түшөт. Ар бир специалист өзүнө жараша өзүнө керектүү анализдерди жазат. Ал эми экстренный түрүндө болгон жаткандан кийин ал кабыл алуу бөлүмүндө аркылуу жатат. Жакшы. Анализдер, кайсы анализдерди тапшырыш керек? Мен ушул съемкага барып калганда, мисалы, кээде элдердин наразычылыгын да көрүп калабыз да, эмне үчүн бул анализ тапшырабыз, эмне үчүн бул анализ тапшырабыз деп ушундай суроолор жаратып калат да. Ушул боюнча сиздер маалымат берсеңиздер. Анан бул анализдерди эмне үчүн тапшырыш керек, ушул боюнча да айтсаңыздар болот. Эми мындай да, бизде бир аз туура эмес түшүнүктөр болуп калышы мүмкүн. Булга чейин, ушул убакка чейин 2019 жылга чейин оорулуулар келип, жатып алып, анан тапшырып жүрүшкөн. 2019 жылдын февраль айынан баштап пландуу түрдө келген оорулууларды биринчи амбулатордук түрдө аларды изилдеп, диагнозун коюп, андан кийин кайсы бөлүмгө жаткырса болот. Мисалга бирөө келип эле жүрөгүм ооруду десе, ал пульмонологияга же башка отделенияга жатып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз биринчи анын анализдерин тапшыртып, аныктап алып, андан кийин кайсы ошол жатканга показаниясы барбы же жокпу, ошону карап, анан эгерде показания болсо, анан биз жаткырабыз. Ошону көпчүлүгү түшүнбөй атышы мүмкүн да. Бул биринчиден бизде ашыкча, бизге өзүңүздөр жакшы билесиздер, белгилүү бир өлчөмдө бюджеттен акча бөлүнөт. Анан биз бардыгын эле жаткырып алып алганга бизде андай мүмкүнчүлүк жок, абдан көп акча реактивге кетет. Ошон үчүн биз биринчи амбулатордук түрдө изилдеп көрүп, эгерде кошумча кеңештер керек болсо специалисттен, мисалга эндокринолог, хирургияга жата турган ооруларда эндокринологдун, кардиологдун, жана гематологдун, жана башка специалисттердин консультациялары керек болуп калышы мүмкүн. Ошол эгерде бул пландуу оору болсо, биринчи ошол жагын дарылап, андан шашпай жаткырып деле операцияларга алсак болот да. Ошонун негизинде биз биринчи сөзсүз түрдө оорулууну анализдерин тапшырып изилдеп алышыбыз керек, андан кийин жаткырышыбыз керек. Бунун жакшы жери эң башкысы бул оорулуунун өмүрүнө, экинчиден ошол жаткырып аткан врачтын дагы эмне жаткандан кийин эле
дароо эле ошол леченияны баштаганга да мүмкүнчүлүк болот да. А мурда жаткырып алгандан кийин 2-3 күн анализи чыгып, андан кийин 3-4 күн мен жөн эле жата беремби, эмнеге мага капельница кылбайт дегендей нааразычылыктар болгон. Ошол биринчи анализдери чыгып, анан ошол убактарды көбүрөөк болуп калган. Операция боло тургандар дагы 3-4 күн жатып, предоперационный подготовка деп коет. Ал дагы көп убакыт алган да. Азыр ушулардын баардыгын биз кыскартып, даярдуу анализи менен келип жатып, эртеси күнү операция боло турган. Же болбосо эгерде терапевтический оорулар болсо, жаткандан күндөн баштап эле дарыланып, ошол өзүнө тийиштүү дарыларды назначение болуп, дарылоо жолу сразу баштала турган болот да. Жакшы. Эфир башынан бери айтып келатсыздар да, мисалы бүгүнкү күндө нормадан ашыкча бейтаптарды карап, алардын саламаттыгы үчүн күрөшүп келет дарыгерлер деп айттыңыздар да. Мисалы жогоруда айттыңыздар, пландуу түрдө жана экстренный түрдө сиздерге келип жатат экен да. Ушул учурда мисалы келген учурда мисалы сиздерде орундук жок болуп калса, кандай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланасыздар? Сөзсүз түрдө экстренный келсе, аны кабыл аласыздар да? Ал эгерде экстренный келсе, сөзсүз түрдө биз кабыл алабыз. Экстренный жардамдын баардыгы республика боюнча бекер болуп эсептелинет. Анан ошол жерге жаткырып, анализдерин алып, тийиштүү аппараттардан өткөргөндөн кийин ошол жерден биз карайбыз. Бул сөзсүз түрдө жаткырылыш керекпи, же болбосо амбулатордук түрдө эле кайра барып жашаган жеринде дарылана берсе болобу деген жыйынтыкка келебиз. Эгерде оорусу жеңил боло турган болсо, биринчи жардамды көрсөткөндөн кийин аны амбулатордук түрдө жөнөтөбүз. Биз өзү жана консультациябызды берип, дарыларыбызды жазып берип, ошо өзү жашаган жерге жөнөтөбүз. А эгерде оор боло турган болсо, аны сөзсүз түрдө биз кабыл алабыз. Жакшы. Бул жерде ушуга байланыштуу суроо келиптир да, телекөрүүчүдөнчү. Биз ушундай экстренный келгенде бизди жакшы кабыл албай калып, биз кароосуз калып калдык эле көп убакытка чейин деп. Бул учурда кимге кайрылыш керек? Балким ал бейтаптар кимге кайрылышын билбей деле ушундай учурлар кездешип калышы мүмкүнбү деген дагы суроо жаралат да. Бизде Ош облустар аралык больницасында, клиникалык больницасында ОМП деген отделение бар. Бул отделение экстренной медицинской помощи деп коет. 8 койкага расчет болгон. Ал жерде ошол сырттан келген экстрендик түрдө келген жарандардын баардыгы кабыл алынат. Анан ошол жерде карап, амбулатордуу түрдө эгерде жаткыра турган болсо, аларды ошол жерден фильтрация кылып, анан жаткырабыз биз. Бул жерде эме келгенде каралбай калбайт, сөзсүз түрдө каралат. Ал жерде биздин врачтарыбыз бар. Бир гана нерсе, ошол жанагы келгенден кийин анализдерди алабыз да. Анализдер 1-2 саат, 3 саатка чейин чыгышы мүмкүн. Ошол убакта алар ооруп келгенден кийин баягы чыдамы жетпей, ушундай карабай калды, бизди көрбөй койду деп эмес, даттанышы мүмкүн. Бирок ал жерде биздин терапевт, хирург, травматолог дарыгерлерибиз күнү-түнү 24 саат бою кызмат кылып келет. Алар сөзсүз түрдө көрүп, анализдерди алып койгондон кийин анализдердин жыйынтыгына жараша кайсы специалистти чакырабыз, оорулуу кайсыл бөлүмгө жатыш керек деген күтүшөт да. Ошол жагында ушундай нааразычылык бир аз болуп калышы мүмкүн. Жакшы. Бермет айым, сизге кайрылсам, бүгүнкү күндө мына ушул Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын лаборатория жаатындагы мүмкүнчүлүктөр боюнча токтолуп кетсеңиз. Мен ошол биохимия жана иммунология лабораториясын жеттектеп келем. Биздин лабораторияда 5 дарыгер, 6 фельдшер, лаборант, анан кичайымдар иштейт, эмгектенет. Алар бардыгы жогорку квалификациялуу лаборанттар болуп эсептелет. Биздин лаборатория ушул азыркы мезгилде заманбап жаңы типтеги анализаторлор менен камсыздалынган. Жетекчилик тарабынан эч кандай үзгүлтүксүз реактивдер менен камсыз болуп турулат. Бул анализдерди эң биринчи биз сапаттуу чыгарганга, жасап бергенге аракет кылабыз, жасайбыз.
сапаттуу жасаш үчүн биз күнүгө ар бир анализди өзүнүн контролун коюп, контроль качество менен гана жасалынат. Контролду коебуз реактивден. Анализ туура кеткенде гана бейтаптардын анализин жасай баштайбыз. Бизде азыр биохимия автомат BS240 биохимиялык анализди жасаш үчүн, гематологиялык анализди жасаш үчүн ошол гематологический 51 анализаторубуз бар. И ИФ анализаторубуз бар, жаңы Маглуми, Шнап деп, ал да автомат. Биз эми башка жылдарга салыштырмалуу быйылкы жылы ушул бейтаптардын дарыгерлердин талабына жараша изилдөөлөрдүн түрлөрүн көбөйттүк аябай. Быйылкы жылы 22 түрүн кошуп жасап жатабыз. Алар ошол гормондор, гепатиттин түрлөрү, онкомаркерлер, дагы гематологиялык дарыгерлерге өтө керектүү болгон ферритин, бдинаст, гастрологторго керек болчу хеликобактерди, кыскасы дарыгерлердин бейтаптардын эмне талап кылса, уламдан улам жаңы анализдерди киргизип жатабыз, изилдөөлөрдү. Мен айтайын дегеним, ушул бизде деле ушул жаңы типтеги акыркы моделдеги анализаторлор бар жайгаштырылган. Анализдерибиз сапаттуу чыгат бардыгы. Ушул мен ушул жерден пайдаланып айтып кетейин дедим эле. Биздин лабораторияда эми жеке менчик лабораторияларга салыштырмалуу акысы арзан, кандай бир аз төмөн, бир аз эмес, көп эле, 2 эсе десем деле болот, төмөн. Бейтаптардын баары анализдерин менчик эми лабораторияларга эле эмес, бизге менчик лабораторияда кандай анализдер жасаса, бизде бүт баары ошолор жасалат. Бир гана бизде жасала элек анализибиз бул ошол гепатиттин количествосын билчү ПЦР анализи. Калганын баарын сиздерде жасалат экен. Бүт баарын жасалат. Демек, мындан 1-2-3 жыл мурда мисалы сиздерге кайрылганда дарыгерлер мисалы менчик лабораториялык борборлорго жөнөтчү эле. Демек, өзүңүздөргө эле бардык анализдерди тапшырса болот. Бардык анализдерди тапшырса болот. Биз чыгармачылык топ менен сиздердин лабораторияңыздарга баш багып келгенбиз. Бүгүнкү күндө анализдер кантип даярдалып, кантип чыгарылат, кантип аныкталат оору, ушул боюнча видео материал бар эле. Анда жалпы теле көрүүчүлөр менен биргеликте көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Сизден азыр кан алабыз, тамырыңыздан кан алабыз, сахарга текшерет экенбиз, холестеринге текшерет экенбиз. Макулсуз да? Бейтаптын макулдугун алабыз, сахар менен холестерин кызыл вакуумтейнерге алынат. Ачкарынсыз да? Сахарга ачкарын тапшырат анализ. Ооба, врач айтты эле. Врач айтты, даярданып келиңиз деди. От центра к периферии круговое движение менен тамырга түшөбүз и вакуумный проверканы улайбыз. Мушту кой бериңиз. Кан чыкканын көргөндөн кийин проверканы алып коебуз. Сахар менен холестерин бир эле проверка менен. Пактаны кармап туруңуз, азыр жаап берем. Ийнени обязательно деструктордо сындырабыз. Келиңиз, колуңузга лейкопластырь чаптап берейин. Буну азыр регистрация кылып туруп лабораторияга жеткизип беребиз. Келиңиз эже.
Жазылова А. Канчанчы жылсыз эже? 56-жыл экен. Кагаз. Эртең саат менен 8-де келип ушу жерден алып кете бересиз. Ошол кагаз менен келиңиз, квитанция менен. Бул кабыл алуу бөлүмүбүз, ар менен поликлиникадан келген больнойлорду бул жерде кабыл кылып алабыз. Ушу вакуутенерге алынат азыр кандар, общий анализ, печёночный, эмне анализ болсо, квитанцияда жазылуу бардыгы, ошо боюнча кабыл алабыз, номер коебуз, кийин эмеден компьютерден чыккан бардыгын кабыл алып, центрофугага коюп айлантып, анан бияка ишке алып кирип кетебиз. Пациенттер бизге эртең менен кассага акчасын төлөп, 26-njy процедурный кабинетке барып, кандарды алып келишет. Анан биз буларды кайсыл врач бизге назначение кылган болсо, анализге жөнөткөн болсо, компьютерге түшүрүп, бул кайсыл анализге экенин баарын жазат. Биз эртең менен келгенден кийин бул ушуларды карап, кайсы анализге түшүрдү, ошол менен прием кылып калымдарды кабыл алып алабыз. Андан кийин түштөн кийин биз бул анализдерди ушул фамилия боюнча кайра результатын жөнөтөбүз. Биринчи даярлап, азыр бизде анализдер бар вакуутенерде болот. Вакуутенер как положено айландырып, даярлап кандарды. Анан ар бирин кайсы анализге тапшырса, ошолор боюнча биз аппаратка бардыгын салабыз. Биринчи контроль коебуз. Эгер ошолорубуз бар нормальный жүрсө, биринчи аппарат текшеребиз. Өзүнүн лайтчек программасы боюнча. Буну текшергенден кийин реагенттер салабыз. Реагенттер салгандан кийин булар жарым саат аппараттын ичинде аралашып, нагревация этип, өзүнүн нол жерлер минуталары 00 болгондон кийин только баштайбыз. Биринчи калибровка жасайбыз. Калибровкабыз өткөндөн кийин анан контроль коебуз. Контролдордон кийин анан только кан баштайбыз. Бұл биохимический анализатор BS240 автомат. Эртең менен келгенде автомат анализаторды жандырып коебуз. Градусу өзүнө келгечекте 37 градуска болгучакты. Анан келген анализдерди бул аппаратка программа эртең менен келгенде норма патология коебуз биринчи очередте. Калибровать этиш үчүн ошол кайсы анализдерди койсок ошолорду калибровка кылабыз. Биринчи очередте коюп, норма патология чыккандан кийин анан анализдерди программа кылып туруп аппаратка салабыз. Азыркы убакта анализатор иштеп атат. Анализдер толук азыр буга 40 больнойдун анализи неме болот. Примерно 2 сааттарда чыгат анализдер толук. Бирок ар түрлүү анализдер, эмне анализ керек болсо, ошону программа кылабыз. Бул компьютердин немесинде негизинде программа кылып туруп анан салабыз. Биохимический анализдер печёночный тест, почечный тест, сахар, холестерин, липопротеид, спектрлар полный ушуга кирет. Амилаза крови, амилаза мочи, сахар крови, полный ушу анализдер. Биринчи кезекте бизде кассадан квитанция болуп келет. Олордун фамилиясын, атын, жылын жазып алабыз дагы. Анан кийин гематологический аппарат Миндрей BS5150. Буга биринчи очередте контролдорду киргизип алабыз. Норма мемелерин киргизип алып туруп, анан кийин анализди көрүп баштайбыз. Анализ ар бир кирген фамилиянын өзүнүн номери бар. Ошол номер менен бул жака өзү автоматически түшөт. Ошол боюнча анан кийин чыгарып больнойлорго беребиз.
Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын мүмкүнчүлүктөрү, жетишкендиктери жөнүндө маектешип жаткан кербезибиз. Маегибизге кайрылып келсек, жогоруда Бермет айым айтты, мисалы анализ тапшыруу же болбосо оорусун аныктоо башка менчик лабораториялык борборлорго караганда бир топ арзан деп айтып калды да. Анан ошого улай эле мындай суроо бергим келип турат да. Кандай жеңилдиктер бар, кимдерге жеңилдиктер бар, ушулар боюнча да маалымат берсеңиздер. Ошол жеңилдиктер боюнча бизде мамлекеттик кепилдик программасы бар. Ошол программа аркылуу биз иштейбиз. Ошонун ичинде категориялар бар да. Төлөм по социальный категория боюнча аларга инвалидтер, биринчи, экинчи группалар кирет. Детский возраст до 6 лет, пенсионерлер до 70 лет. Категория көп да. Ошол биринчи соц категория боюнча ошол бейтаптар кирет. Экинчи категория боюнча по болезни, оору боюнча. Ошонун арасында онкологический оорулар терминальный стадиясында, эпилепсия, туберкулез, сахарный диабет деген оорулар ошол боюнча бесплатно лечение алышат. Анын үчүнчү раздел бул үчүнчү категориясы бул ошо застрахованный. ОМС аркылуу застрахованный деп бөлүнөт, не застрахованный деп бөлүнөт. Застрахованный болгондон кийин сөзсүз башын айтып кеткендей эле жолдомо болуш керек. Жашаган жеринен же врачтан. Ошол боюнча анан жеңилдик төлөмдөр болот. Демек, анализ тапшыргандан баштап ооруканага жатуу бардыгы ушул жеңилдетилген жаатта сиздер жардам көрсөтөт экенсиздер. Эгерде мисалы эч жерде иштебей калса, анда канча болсо ошончо төлөйбү? Ошол боюнча да маалымат берсеңиздер. Ушул боюнча деле мисалы пикир келишпестиктер болот да, эмне үчүн? Ошол мен башында айтып кеттимби, категориялар. Ошол эч жерде иштебеген жерде да эмеси болот да, раздел болот. Ошол категорияга кирип кетет. Соц категория, социальный категория боюнча. Эч жерде иштебейт деген бейтаптарга да жеңилдиктер бар, көрсөтүлөт. Жеңилдиктер бар. Бар. Жакшы. Биздин аудиторияга атайын шаарыбыздын тургундары келген, анда кийинки суроо сиздерден болсун. Саламатсыздарбы? Менин атым Канжарбек. Ош шаарынын тургуну болом. Ошол мырза айымдарга суроом бар болчу. Негизинен биз жана больницага бара жатканда адамдардын ою бар экен да, жана ошол жакка барып мен дарылануу эмес, кайра оору жуктуруп аламбы же албаймбы дегенчи гепатиттерди ошол суроолорду. Ошол каралганбы бизде? Мындай коркпой барсак болобу? Ошондой шарттар барбы бизде, жанагындай стерильный болобу, баягы таза, ошондой суроо берип кетейин. Жакшы, канчалык деңгээлде кепилдик бар? Мисалы, мен деле барып сурайм да, тааныш эле врачтардан сурап, анан өзүм уялып кетем да. Ушуну бекер кылдымбы же туура эле сурадымбы деген да ой келет да. Албетте, бул биздин биринчи очередтеги приоритетибиз болуп эсептелинет. Сөзсүз түрдө биз ошондой контролдорду жүргүзөбүз. Эгерде андай жугуштуу оорулар чыга турган болсо, эмди кечекте бизге көп даттануулар болмок да. Бул жаатында бизде инфекционный контроль мамлекеттик санэпидемия ар дайым бизди пландуу түрдө текшерип турат. Пландуу түрдө текшерип, биздин лабораторияны, биздин операционный блокту, биздин инструментариялардан ар дайым сымыктарды алып, текшерип, ошонун негизинде биз иш жүргүзөбүз. Өзүбүз дагы контроль менен кылабыз, бизди дагы сырттан келип, ошону текшерип турушат. Ошон үчүн биз ачык, айкын айта алабыз, андай нерсе болбойт депчи. Болушу мүмкүн эмес. Кийинки суроо телекөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Мен сентябрь айында сиздерге жатып операция болгонмун дейт. Кулак мурун бөлүмүндө операция болгонмун. Мен эч жерде иштебегендиктен мен операцияга мисалы толук акча төлөгөнмүн. Сиздер кайсы бир өлчөмдө жардам болот деп айттыңыздар эле деген суроону калтырыптыр да. Сөзсүз справка алып келиш керек эле. Эгерде справка алып келсе, эч жерде иштебейт деген жерде жеңилдик бар. Демек, ошондой справка болсо, жеңилдиктер болот. Болот, ооба. Эгерде справкасы жок эле, алып келбесе, эчтеке подтверждающий документи жок болсо, жарабайт. Жолдомосу жок, эгерде справкасы жок боло турган болсо, анда биз 3-чү категориядагы ал жакта дагы бөлүнөт да, терапевтический, хирургический деп. Анда ошо терапевтический
ал жерден биз текшерип көрөбүз компьютерден иненени карап, анда ошол толук төлөмүн төлөйт алар. Ал эми бир жерде иштей турган болсо, мамлекеттик кызматта иштей турган болсо, канча пайызын төлөйт ушул боюнча да? Жарымын төлөшөт. 50%. 50%. 1090 сом төлөйт. Хирургический болсо болсо 1090 сом, терапевтический болсо 840 сом төлөйт. Эгерде иштебеген болсо 3470 сом ушундай акча төлөйт. Жакшы. Кийинки суроо аудиториядан кандай суроо бересиз? Саламатсыздарбы? Мен бере турган суроом азыркы мына орчундуу маселе болуп аткан Кыргызстан боюнча, гепатит боюнча. Азыр Кыргызстанда мына 100 миңге жетип кетти деп айтып атышпайбы, интернетте деле бардык жерде. Ошол боюнча областтык ооруканада кандай иш-чаралар болуп атат? Гепатитти алдын алуу боюнча. Анализдер кандай алынып атат, ушул боюнча сурайм. Жакшы. Эми бизде бул боюнча гепатиттин бардык түрлөрүнө бизде анализ жасалат. Бир гана ушул количественный ПЦР анализдер деп коет. Ошолорго гана жасалбайт, калганын бардыгына гепатиттин түрлөрүнө бизде анализдер жасалат. Ал үчүн эгерде бизге жатып дарылана турган, операция боло турган бейтаптардын бардыгына алдын ала биз пландуу түрдө операция боло турган ооруларга биз алдын ала ушул ана гепатит Б-га, С-га анализ тапшыртабыз сөзсүз түрдө. Кийин бизге претензия болбош үчүн да. Эгерде ошондой обнаружить этиле турган болсо, анда биз анын ошол атайын гепатолог бар, гепатологторго көрсөтүп, аны количественный анализин тапшыртабыз. Ошого жараша хронический носительби же остройбу, ошого жараша лечение кылдырабыз. Жакшы. Бермет айым, менен кошумчалайсыз. Мен ушул Кадырбек Бөрбаевич айткандай эле ошону кошуп кетейин дегем. Аны ар дайым биз жаттардын алдында бейтаптарда гепатитке ошонун бир себеби алдын ала анализдерди эмне үчүн алат деп атпайбы, ошонун бир себеби алдын ала ошол гепатити барбы, жокпу алдын ала текшере алабыз. Мүмкүн ал операция болобу, ошондо дагы дарыгерлер өзүн дагы башкаларды дагы этияттык менен мамиле кылышат. Алдын ала билип алып. Соңку суроо, сиздер эмгектенген бейтапкананын бүгүнкү күндөгү жетишкендиктери жөнүндө айтып берсеңиз. Эми Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасы жетишкендиктери көп болуп жатат. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Мына быйыл биз жана айтып кеттим эле башында интервенционный кардиология деп. Ошол жерде бизде чет мамлекеттер менен Россия боюнча Россия менен Казакстан менен бирикелешип биздин дарыгерлер ал жерде жаңы ыкмаларды колдонуп, жүрөккө стенттерди коюп, химия эмболизация деп коет, эмболизация маточных артерий деп коет. Жаңы методдорду киргизип, азыр алдыңкы сапарда ошол биздин өлкөнүн башка жеринде жасалбаган алдыңкы сапаттагы эмелерди жасап атышат да, ыкмаларды жасап атышат. Анан дагы бизде быйыл 25-29 октябрда АЭКти жүрөккө колдонуу боюнча 55 жылдыгы болуп, эл аралык конференция болуп өттү. Ал жерге дагы Россиядан, Казакстандан, Кытайдан биздин рахмат айтып коюшубуз керек. Ушу кардиохирургия борборунан бүт эмелер адистер келип бизге ошол 10 операция жасашты да. Анан быйылкы 2020 жылга дагы пландап атабыз. Себеби түштүк жергесинде жанагындай тубаса кемтик оорулары көп болгондугуна байланыштуу, жүрөк оорулары көп болгондугуна байланыштуу азыр биз ошол өзүбүздүн жүрөк кан тамырлары бөлүмүндө ошол специализация кылдырып, реаниматологторду, хирургдарды буга чейин да болгон дагы окутуп, ошол жерге быйылкы жылга 100 операция жасайбыз деп пландап атабыз. Жакшы, демек кардиохирургический операциялардан 100 жасайбыз деп пландап атабыз. Демек мүмкүнчүлүктөр кеңейип, бардык ооруларга мисалы өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды көрсөтүп кеткенсиздер. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, эсиңиздерге туюп калсаңыздар болот, Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасы республикалык деңгээлдегидей эле бүгүнкү күндө элдерге жардам көрсөтүп келет. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун, дайыма эл кызматында жүрүңүздөр. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жатты. Мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.
болот.